Sırдуу жана коркунучтуу дүйнөгө кош келиңиz. Бул жерде сиз чыныгы жашоодо болгон эң үрөй учураткан окуяларды угасыз. Акыркы күн башталды. Кара өрөөндөгү үн. Жумгал менен суусамырдын ортосунда Кара өрөөн деп аталган жер бар. Ал жердин үстүнөн жол өткөнү менен айылдын карыялары айтышат. Түн ичинде бул өрөөндөн өтпө, ал үнүңдү уурдап артыңан ээрчитип кетет. 2020-жылы күзүндө Бишкектен чыккан таксист Улан Кара көлгө жүк жеткирип келе жатып, кечинде ошол өрөөндөн өтүп баратты. Саат болжол менен 23:40 эле. Айдын жарыгы аз, шамал күчтүү болчу. Бир маалда машинанын артынан аялдын күлкүсү угулду. Улан артты карады, эч ким жок. Дал доолонуп жаткан шамалго деп койду, өзүн сооротуп. Бир аздан кийин машинасы өрөөндүн ортосуна жеткенде радио өзүнөн өзү күйүп, шыбырашып баштады. Улан: "Токто!" Таксист селт этип тормоз басты. Терезеден караганда ак көйнөк кийген аял жолдун четинде туруптур. Чачы бетин жаап калган, колу менен өзүнө чакырып жатат. Улан машинанын эшигин бекем жаап, газды басып кетип калды. Бирок күзгүдөн караса, аял машинасынын артында олтуруптур. "Жок, бул түш!" деп кыйкырды ал. Жол узара берди. Бирок GPS иштебей калды. Ал канча айдаса да ошол эле өрөөндөн чыга албай жатты. Бир маалда ар бир капталдан өзүнүн эле үнү жаңырып чыкты. "Жардам бергиле! Жардам бергиле!" Машинаны токтотуп чыкканда айланасы тумандап, ал өзүнүн үнү кайдан чыгып жатканын угуп калды. Артынан шыбырак жаңырды: "Эми сен да каласың бул жерде." Эртеси күнү эртең менен айыл тургундары Кара өрөөндүн ортосунда ташталган машинаны тапты. Машинанын эшиги ачык, айдоочу жок эле. Кийинчерээк анын телефону табылды. Акыркы видеодо ал өзүн тартыптыр. Көздөрү корккон, артында ак көйнөкчөн аял туруптур. Бирок аялдын жүзү көрүнө электе. Видео токтоп калган. Айыл эли ошондон бери дагы деле айтып жүрөт: "Кара өрөөн үнүңдү уурдаса, сен кайра кайтпайсың." Бул окуя сиз ойлогондон да коркунучтуу. Эгер ушундай окуяларды жактырсаңыз, Акыркы күн каналына катталып коюңуз.